балдар кандай күн өткөрөрүн өз көзү менен көрүп кетүүгө шарт түзүшкөн. Кореяда иштеген ата энелер көп. Кыргызстандагыдай жеңе, таята, тайэне баланы карап жардам берип турган киши бул жерде дээрлик жок. Ошондуктан мектептерде атайын мектептен кийин кала турган кошумча программалар бар. Бул кадимки эле бала бакча сыяктуу элестетсеңиздер болот. Балдарды карап, өнүктүрүп, көркөм сабактар өтүлүп, оюнчуктар менен ойнотуп, күнү бою коопсуз шартта карап турушат. Дал ушул программалар 4 күн бою ачык сабак өткөрүүдө ата энелер көрүп, балдар кандай күн өткөрөрүн өз көзү менен көрүп кетүүгө шарт түзүшкөн. Мен болсо биринчи күнү ачык сабакка жалгыз келиптирмин. Анткени 4 күн тең эне аталар жумуштан суранып чыгуу кыйын. Көбү акыркы күнү келип балдарын көрүп кетишет. Биринчи күнкү сабак логика сабагы болду. Мугалим балдар бири-бирине сүрөтүн чекесин көргөзүп, сүрөттү таап ойношту. Сабак өтө кызыктуу талкуу менен өтүп аткандай көрүндү. Эң кызыктуусу мугалим менен балдардын ортосунда чек ара жоктой сезилди. Достордой эле ойноп күлүп отурушту. Экинчи күн сүрөт сабагы болду. Тема үй. Мугалим кыялыңардагы жомоктогудай үйдү тарткыла деп тапшырма берди. Тартып бүтүп ар бир бала кезеги менен өзүнүн сүрөтү боюнча ичинен чыккан чыгармачылык ойлору менен бөлүшүп, сүрөттү эмне үчүн ушул сүрөттү тартканын айтып беришти. Ошондо ошол жерде ар бир баланын кандай таланттуу экенин ачык көрдүм. Чынында ар бир баланы таланттуу кылган бул көркөм сабактарбы деп да ойлоп койдум. Үчүнчү күнкү сабак калимба деген асбап менен музыка жана эзилдөө сабагы болду. Музыка мугалими менин таанышым. Кызымды дирижер кылып чыгарып менден да көңүл алды. Ооба достор, Кореяда деле көңүл деген түшүнүк бар. Сабактын ортосунда кошумча тамактануу болду. Бул жакта дагы жетекчи мугалими менин жакын таанышым. Кызымды тамактандырып, мени кофе менен коноктоп, анча-мынча сөздөрдү сүйлөшүп отурдук. Бул кошумча программада бир нече класс бар. Ар бир класстын өзүнчө жетекчи мугалими болот. Ар бир программа, ар бир сабактар ар башка класста болгону үчүн жетекчи мугалимдер келип, балдарды кезек-кезеги менен программаларны жиберип, тамактандырып турушат. Үчүнчү күнү ата энелер абдан көп келишти. Ал эми 4 күнкү ачык сабакты өзүнчө айтайын. Анткени шок болдум. Кызымды жоготуп араң таап алдык. Мектеп ушунчалык чоң, система так. Бирок жаңы келген адамга өтө татаал сезилет. Кореянын мектеби жөнүндө толук видеом бар. Кааласаңыздар профилден кирип көрсөңүздөр болот.